Чындыгында бул Аллах Тааланын дини, Аллах Субханаху ва Тааланын китеби Кур'ан. Аллах Таала эми ушул адам баласын тарбиялаш үчүн, адам баласын адам кылыш үчүн атайын 30 пара Кур'анды түшүрдү. 30 пара Кур'андын башынан аяк айтылган нерсеси адамдарды сабырдуу болууга, адамдарды кечиримдүү болууга, адамдарды ушундай бири-бирин урматтоого, үй бүлөдө аял эркек бири-бирине жакшы мамиле кылууга, ата-эне балдарды жакшы тарбиялоого, балдар ата-энени урмат кылууга, кошуналар менен жакшы болууга, Аллах Тааладан чын корксо, чын дилден коркуп Аллах Тааланын таквачылык дегенди эмнени түшүнөбүз? Таквачылык дегендин дагы бир мааниси жоопкерчилик. Аллах Тааланын динин, Аллах Тааланын буйруктарын Алла айткандай жоопкерчиликтүүлүк менен аткарууга үндөгөн Кур'андын башынан аягына чейин Аллах Тааланын түшүргөн китеби адам тарбиялоо. Адам эң улуу, бул чоң Аллах Тааланын бизге жөнөткөн китебиндеги максат адам тарбиялоо. Ошол адамды тарбиялоо үчүн дагы Аллах Субханаху ва Таала пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар кылып жөнөтүп, пайгамбар алейхиссалам бизге келип үлгү болуп жашап, кандай болуш керек адам баласы. Ошол себептен бекеринен айтылган эмес. Айша энебизден сураганда пайгамбарыбыз алейхиссалам кандай адам эле дегенде пайгамбар алейхиссалам басып жүргөн эки буттуу Кур'ан эле дейт. Ал деген сөз ошол Кур'анда айтылган эмне буйрук болсо бардыгын пайгамбарыбыз аткарып, эмне тыюу болгон болсо ошол тыюулардын бардыгына тыйылып пайгамбарыбыз алейхиссалам жашап бизге көргөзүп өттү. Аялдар менен жашаганда урушкан жок, аялдар менен жашаганда талагын берген жок. Пайгамбарыбыз алейхиссалам да деле ошондой биз сыяктуу балким үй бүлөлүк бир мындай нерселер болгон эле. Бирок ошондо да пайгамбарыбыз дароо эле үлгү катары мынандай деп пайгамбарыбыз жаптатынакай жашоосун бизге көргөзүп өттү. Мына ошондой биз дагы ошо динде көргөзүлгөндөй пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жашагандай жашап өтүүбүз биздин милдетибиз болуп, мындай бир адам баласын өзүбүздү да ошондой эле аркадан өсүп келе жаткан балдарыбызды дагы тарбиялап, Кур'анды бизге Аллах Таалам эмнеге түшүрдү? Кур'анды бизге Аллах Таалам берди. Бизде акыл бар. Акылдуу инсан болгондуктан бизге Аллах Таалам ушундай эрежелерди түшүрдү, эрежелерди берди. Ал эми инсанды инсан кылып турган эмне? Бул инсан эмнеси менен жан жаныбарлардан айырмаланып турат дегенде, албетте биз акыл менен дейт экенбиз. Инсан деген сөздүн өзүнүн чечмелөөсүн аныктамасын айтсак, инсан деген эмне? Инсан деген бул хайванун натык, акыл калчай ала турган, ойлой ала турган, пикир жүргүзө ала турган тирүү жан дептир. Инсан акыл калчай ала турган, ой, пикир жүргүзө ала турган тирүү жан. Биз ошол акылыбызды калчап жашоого келдик. Убактыбыз тез эле өтүп кетет экен. Бизден мурун канча миллиарддаган адамдар, ата-бабаларыбыз өтүп кетти. Биз деле бир күн өтүп кетебиз. Кудайдын астына барганда кандай болот деп биз инсан акылды иштетип, акыл менен ойлонуп, таштап аткан кадамыбыз каяка баратат? Ушул кадам эмне кылып атат? Мына айрыкча айта турган болсок, Кыргызстандан биз бекер келген жокпуз. Кичине акча табалы, бала чаканы багалы, иштейли, адалдан табалы, үй жай кылалы деп. Бирок ошол таап аткан каражатыбыз дагы каяктан келип атат? Кандай жол менен келип атат? Эмне кылып атабыз? Ошону кандай таап атабыз? Каяка иштетип атабыз? Ушулардан бери ой, пикир жүргүтүп, ошол таап аткан акчаларыбызга да биз карашыбыз керек. Табат десе, эптеп эле иштеш керек, эптеп эле чөнтөккө пулду салыш керек эмес. Аны кандай жол менен таап атабыз? Кантип алып атабыз? Адалдан келип атабы, арамдан келип атабы? Hazret Ali radıyallahu anhu gündördün birinde özünün kızmatkeri menen bara jatıp bir meçitin janынан өтүп kaldı.
ошол мечиттин жанынан өтүп 2 рекет намаз окуп чыга калайын деп эки жакты караса бир жигит турган экен. Жана жигитти чакырды, качырыбызды кармап тур, биз 2 рекет намаз окуп чыга калалы деп. Hazreti Ali radıyallahu anhu namazga girip ketти. Namazды okudu. Namazды okup бүткөндөн кийин мечиттен чыгып келе жатып, Hazreti Ali radıyallahu anh içinden aytты, ушул баланы мен намаз окугуча экөөбүз намаз окуп турганчалык убакытта кызматын пайдаландык. Кызмат кылдырып койдук, качырды карматып. Эми бунун акысын берип коеюн деп чөнтөгүнөн 2 дирхам алды. 2 дирхамды алып чыгып, Hazreti Ali radıyallahu anh келип балага берип, качырды алып, рахмат балам деп качырды алайын десе, качыр турат, бала жок, жүгөн чылбырларды алып кетиптир. Андан кийин качырды кармады дагы, кызматкерге айтты, эми мына 2 дирхамга сен барып бир жип алып чык, эптеп кетип калайлы. Кызматкер 2 дирхамды алып базарга барса, Hazreti Ali radıyallahu anh жүгөнү базарда турат. Мына ушундай Hazreti Ali'nin жүгөн эле го десе, билбейм, азыр бир бала келип мага 2 дирхамга сатып кетти деди. 2 дирхамга сатып кетти деди. Анда эмесе бер, ошол өзүнүн эле акчасына кайра бере коеюн деди дагы. 2 дирхамга жүгөндү берди, жүгөндү алып келип, болгон окуяны Hazreti Ali radıyallahu anhuга айтып берди кызматкер. Ошондо Hazreti Ali radıyallahu anhu bir аябай данышман ушундай сөз айтты. Бала азыраак сабырсыздык кылып, адалдан келаткан рызкысын арамдан таап алды да деди. Болбосо ошол 2 дирхам не болот эле, келмек адал жол менен Hazreti Ali radıyallahu anh'ın разы болгон акыбалда жанагы 2 дирхамды бермек эле да. Biraz sabırsızlık kılıp adaldan gelatkан rızkını aramdan jеп aldı deydi. Бирок biz Allah Taala bizdi jarattı. Biz tiriw eken biz rızkыбыз келет. Rızkыбыз ayaktan bolsa da жетип келет. İştebey жатып алсаң деле келет. Бирок Allah Taala себепке байлаган. Ошо рызкыны табууда себеп кыл. Эмгектен, иште аракет кыл, адал жол менен ал. Ошондой кылсаң Allah Taala рызкыны берет. Ал эми рызкыны иштебесе деле берип койгон мисалдар толтура. Алайлык деңиздеги балыктар ниш кылып атат? Миллиард түрдүү. Жан жаныбарлар, талаада оттоп жүргөндөр, жапайы жан жаныбарлар, үй жан жаныбарлары ниш кылып атат? Ошончо миллиард курт кумурскан ниш кылып атат? Ошолордун рызкысын берип атат. Андан кийин мен дагы бир жаназага катышып калдым, жаназага. Ошол жаназага барсам, эне 84 жашта өтүптүр. Жаназага катышайын деп сурасам, айтышты 84 жашта экен, 34 жашта буттан калган экен, төшөккө жыгылган экен. 84, 50 жыл төшөктө жатыптыр да. Жарым кылым. Аллахым, иштебесе деле, колунан эчтеке келбей төшөктө жатса деле, рызкысын бере берипсиң да 50 жыл. Деп мен көзүмө жаш алдым да. Аллах Таала рызкыны жеткирип бере берет. Бирок кол иштеп аткан, буту басып аткан, көзү көрүп аткан акыл эси тунук адамдарга сөзсүз түрдө Аллах субханаху ва таала эмгек менен иштеп аракет кылып ошол бизге керектүү рызкыны табууга Аллах Таала милдеттендирген. Себеби менен жөн жерден эле алма быш, озма түш деп жата бериш мүмкүн эмес. Ал бирок рызкы берүүчү Аллах Таала азыр мисал келтиргенде иштебей койсо деле рызкы бериши мүмкүн, бирок ал күнөө болот. Себебин кылбай кой. Ошол себептен мына сиздер дагы алыс жерде, сырт жактарда иштеп атасыздар. Аллах Таала кылып аткан ишиңиздерге береке берсин. Чындыгында биз айтып өттүк, ар ким ар түрдүү жол менен акча табат экен. Ар ким бирөөсү биз айткандай таксист болот, бирөөсү базарда болот, бирөөсү мамлекеттик иште иштейт, бирөө калем жазат, бирөө сабак берет, устаз болуп, башка болот. 2000 күлкүлүү окуя балким ар ким ар түрдүү жол менен рызкы табат экен. 2003-жылы Москвада конкурс болуп калып, мен ушул жерде конкурска катышканмын. Кудай Таала насип кылып биринчи орунду берген. Биз да ошондо бир топ балдар менен келгенбиз. Анда мен Казанда окуйт элем, студент элем. Анан Кызыл Аянтка чыгып калдык. Кызыл Аянтка чыгып калсак, айтып калды, Сталин жүрөт деди. Сталинди издеп таппай калдык. Сүрөткө түшүп алалы деп. Андан кийин карасак, айтып калды, Элсин жүрөт деп калды. Анан каякта келсек мындай деди, издейбиз деп таппай калдык.
Анан да бир маалда жүрсөк айтып калды, Ленин келди деген сөз болуп калды. Каякта деп барсак Ленин жүргөн экен, таап алдык ала Ленинди. Анан Ленин жанына барып, биз сиз менен сүрөткө түшүп алалы десек, с каждого 50 рублей деди. Ар бириңизден 50 рубльдан деди. Ол убакта 2003-жылы студенттер үчүн 50 рубль чоң болчу да. Анан кийин биз айттык, брат, ступи, пожалуйста, мы студенты деп калдык. Биз эми студентпиз, бизге түшүрүп бербейсизби? Десек, ладно, по 30 рублей деп турган. Откуда вы деп калды? Биз Киргизия десек, Кыргызстандан боласыздарбы? Мен Анжияндан боламан. 9 жылдан бери Ленин болуп иштеп десе болобу? Буну айтайын дегеним, рызкыны ар ким ар түрдүү жолдон табат экен да. Ошол 9 жылдан бери жерде Ленин болуп жүрүп турду ак киши. Анжияндан болот экен да өзүбүздөн. Анын сыңарында иншалла рызкыны издегенде биз айткандай, Аллах Таала рызкыны каяктан болсо жеткирип берет. Ошондуктан биз рызкыбызды адал жол менен, тууралык менен, ар бир нерсенин тактык менен, сактык менен себеби тапкан рызкыбызга биз жооп беребиз. Эгерде мен азыр 10 сом таап келдим, иштедим, 10 сомду карасам эчтеге пайдасы жок да. Деп 10 сомду ыргытып берсем, кыяматта жооп берем да. Себеби мен тапкан акча сөзсүз түрдө эмгек кылып тапкан акча пайдага иштеш керек, зыянга эмес. Пайдага иштеш керек. Өзүмө, бала чакама, садакага, муктаждарга, кыскасы тирүү адам пайда көрө турган иш болсо, анан сооп болот экен да. Тапканыбыз да адал болсун, сарптаган жагыбыз дагы адал болсун. Ошондо иншалла биз эки дүйнө бактылуу болобуз. Эми урматтуу жамаат, албетте эми мына сиздер сырт жактарда иштеп жүрүп атасыздар. Көп береке берсин сиздерге, ар дайым ар жумада дуа кылабыз. Кыргызстанда жума окуп бүткөндөн кийин сырт жактарда иштеп жүргөн мекендештерибизге береке бер. Аллах Таалам тынчтык бер деп ар бир жумада сиздерге дайыма дуа кылып турабыз. Себеби сиздер аркылуу биздин Кыргызстанга канчалаган каражат барып, канчалаган бир туугандар, канчалаган ата-энелер, канчалаган ошол жерде бир сооптуу иш болсо, башка болсо, сиздер аркылуу канчалаган сооптор барып атат. Мына пандемияда деле жакында эле өттү. Şu пандемияда деле өзү алып көргөндө биздин Кыргызстан берешен, дүйнөдөгү статистиканы чыгарганда ар бир нерсеники чыгарып турат да. Ошол кайсы мамлекеттер эң берешен мамлекеттер деп чыгарганда биздики бир канча турчу экен да. Пандемияда Алланын кудурети менен ошо Россияда иштеп аткан, Кореяда, Казакстанда, Европада иштеп аткандар дүйнөнүн оозун ачырдык. Дүйнө элин таң калтырдык. Өзүбүздүн берешендигибиз менен, жардамыбыз менен, ошондой сиздердин жардамыңыздардын негизинде дагы эсепке алып караганда, биз арка жактарда 80 дейт канчанчы орунда турган болсок, берешен деген мамлекеттердин катарында, пандемияда биз эң алдыңкы 10-дукка кирип калдык. Эң алдыңкы 10 мамлекеттин бири болуп калдык берешендикте. Мына сиздердин тапкан каражаттар элге, башкага сарпталып атат. Ошондуктан сиздерге биз дайыма эстеп дуа кылып турабыз. Эми сырт жакта жүрөт дегенде дагы бир зарыл маселебиз бар. Биз Орто Азия эли, биз Имам Азам Абу Ханифа мазхабын кармап чоңойгонбуз. Ошол жолду карманып келгенбиз. Акыйдада болсо Имам Матуриди акыйдасын карманып келгенбиз. Имам Матуриди акыйдасын карманганбыз. Бүгүнкү күндө эми ар тараптан ар кандай жөн эле бул эми адамдардын башын чалгытуу, адаштыруудан башка эчтеке эмес. Мазхаб кармабашыбыз керек. О мазхаб кармабашыбыз керек дегенде эле өзү кайсы мазхабты карманып жүргөн, не кылып атканын билбейт. Ал эми мазхаб кармабашыбыз керек экенде оларды ээрчип алгандардын эчтеке билбейт. Бирок өзүнүн гана акылынан, оюнан, пикиринен гана адашып атат. Ошол зыян тартып атат да, Алланын астында дагы чоң зыянга учурап калышы мүмкүн. Ошондуктан бул мазхаб маселесине келгенде биз Имам Азам Абу Ханифа мазхабындабыз. Имам Азам Абу Ханифа мазхабы бизге, мазхаб деген сөз өзү жол деген сөз. Өткөндө дагы бизди ошол Сарагашка чакырган экен. Ошодон бара жатып анан жаныбыздагы бала ушу динге кызыккан, ушундай маселелер, мазхаб деген эмне, ол бул деп анан жеңил, эми биз арабчадан түшүндүрсөңүздөр кээде түшүнбөй калабыз, башыбыз жетпейт, эми дин окубагандан кийин кандай мындай жеңил эле жалпак тил менен түшүндүрүп бериңиз дегенден мазхаб деген бул жол дедим да. Имам Азам рахматуллахи алейхи пайгамбарыбыз тутунган жолду, сахабалар тутунган жолду бизге ушундай кылып туруп, китепке түшүрүп бир жол кылып салып кетти.
Эми бүгүн Маскап карманбайбыз дегендер ошондо Сарыагачтан Чимкенттен Бишкекке карап кетип бара жатабыз да, чоң жол. Ушу Маскапты карманбайбыз дегендер Маскап ушул биз кетип аткан жол болсо, Маскапты карманбайбыз дегендер мына ушул таяр салынган жолдон жүрбөйбүз. Биз өзүбүз жол салабыз. Өзүбүз жол таап жүрөбүз деп мына жолго түшпөй наркы жолго өзүнчө айдоого түшүп алгандар. Ол канча барат? 5 километр, 3 километр бар, ташка сүзүшү мүмкүн, баллону жарылышы мүмкүн, дагы эмне болушу мүмкүн, чукурга түшүп кетиши мүмкүн, авария болуп кетиши мүмкүн, 1-2 метр жүрүп жүрбөй калышы мүмкүн, тыгылып калышы мүмкүн. Ал эми таяр эле жол турат го. Биз шуда кетип атабыз азыр. Маскап деген ошол Имам Азам рахматуллахи алейх башка жактан өзүнчө отуруп алып, ойлонуп отуруп не кылсам экен деп бирдеке түзгөн жок да. Имам Азам рахматуллахи алейхи иштеп атканда дагы тегерегинде 40таган муштахид алымдар отурган. Олардын арасында тилчилер болгон, алардын арасында мухаддистер болгон, муфаккихтер, факихтер болгон, муфассирлер болгон, кыраатчылар болгон. Ошондой болуп ортого таштаган баягы маселелерди бир завод иштеп чыккандай анан изилдеп чыгып, бул фарз экен, бул важип экен, бул сүннөт экен деп бизге таап-таяр кылып жол кылып койгон. Биз ошол жолдо эле, даңгыраган жолдо эле биз кете беришибиз керек. Буну аалымдарыбыз дагы сонун бир мисалдар менен түшүндүрүп берген экен. Биздин Маскаптагы пайгамбарыбыз алейхисаламдын эң алдыңкы сахабалары болгон Абдуллах ибн Мас'уд. Мына Сайт Бакастаксырыбызда Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху жөнүндө көп маселелерди ыйлатып адамдарды айтып жүрөт да. Абдуллах ибн Мас'уд бул сахабалардын эң аалымы болгон. Кыраатта дагы эң алдыда болгон, үнүндө болсун, башкасында пайгамбарыбыз алейхисалам айткан да, Абдулла ибн Мас'уд эмнеге разы болсо, мен үммөтүм ошого разы болдум деген. Азирет Али радыйаллаху анху айткан, эгерде илим бир шаар болсо, мен ошол шаар болсом, шаардын баратасы Азирет Али деген. Ал эми ушул аалымдарыбыз Имам Навауи айтыптыр, бүткүл аалымды сахабалардын илими дейт. Канча миң сахаба өтсө, ошолордун илими ушу 6 сахабада топтолгон дейт. Азирет Али радыйаллаху анху да, Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху да, Убай ибн Каб радыйаллаху анху да, Зайд ибн Сабит радыйаллаху анху да, Абу Дарда радыйаллаху анху да, мына ушундай 6 сахабада, Умар радыйаллаху анху да, ушул 6 сахабада топтолгон дейт. Эми ушу 6 сахабанын ичинде кимдер аалым десе, эң жогору тургансы Азирет Али радыйаллаху анху менен Абдулла ибн Мас'уд айтышат. Алымдар. Абдулла ибн Мас'удда Азирет Али дагы Куфада, Иракта жашаган. Имам Азам мына ошол жерден чыгып, ошолордун сабагын алган. Ошол себептен алымдар ушундай деп жазыптыр. Пайгамбарыбыздын илимин Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху жерге үрөң кылып сепкен дейт. Ал эми Азирети Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху шакирти Алкама рахматуллахи алейхи аны имам Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху жерге сепкен болсо, аны сугарып, отоп өстүргөн бул Алкама рахматуллахи алейхи дейт. Ал эми Алкама рахматуллахи алейхи шакирти Ибрахим ан-Нахаи бул не дейт? Ошол нерсени оруп алган дейт. Баягы өсүп чыккан нерсени. Андан кийин Алкама радыйаллаху анхунун шакирттери Хамад рахматуллахи алейхи бул дейт ошону сокологон дейт. Сокологон. Имам Азам рахматуллахи алейхи аны оң кылып тарткан дейт. Ал эми Абу Юсуф рахматуллахи алейхи Имам Азамдын шакирти аны камыр кылып жуурган дейт. Ал эми Мухаммад бин Хасан аш-Шайбани тандырган нан кылып жапкан дейт. Эми калган үммөттөргө жей бериш калды деп жооп берген экен. Бизде бир издене турган, биз башка бирдеке кыла турган эчтеке жок. Таяр эле жолубуз бар, ошону менен эле кете беребиз. Азыр Маскап карманбайбыз деп элдин башын айландырып аткандар деле эчтекеге жарабайт. Окуй Маскап карманбаш керек экен деп олор дээрчи болгондар деле эчтекеге жарабайт. Өзүн гана кыйнайт, өзүн гана зыян берет. Ал эми Имам Матуриди рахматуллахи акыйдада, акыйда илиминде пайгамбарыбыздын акыйдасын бизге алып келип китепке түшүргөн Имам Матуриди рахматуллахи алейхи. Акыйдада биз Имам Матуриди дейбиз. Өткөндөрдө бирөө келип Имам Матуриди рахматуллахи алейхи бузук акыйда, силер ошону мамлекет айткан үчүн карманып атасыңар, бул бузук дейт. Анан мен жанакын дароо кармадым. Биз Матуриди деп эле жүрдүк эле, бузук жерин таппай аттым эле. Келчи, сен билет экенсиң, ошо бузук жерин мага көргөзүп бер.
Tavhid деген китеби бар, Табсиратул Адилла бар, Шархул Акаид бар, Умар Насафи бар, Ишаратул Маром бар. Мисалы, ошол Матуриди рахматуллах тиешелүү китебинде Таъвилату Ахли Сунна, Таъвилатул Кур'ан деген тафсири бар, Жадал деген фикта, усул фикта китептери бар. Кайсы жерин бузган билбейм дейт. Анан эмне бузуку деп атасың? Şu kitaplarını bilesin. Bu birinci uğvata. Ana sen onu kanday sen alımga domat koyup atkan joksun bu? Desem oylanıp kalıp atat da. Oşonduktan alardı okubastan turup ele sırttan buzuk deyt da anan keyin kokuy ol eken bul eken dep ele elibizden akılın mындайча айтканда çalgıtıp başka kılıp atkandan başka eş yol jok. Oşonduktan bizdeki tatnakay жолдорубузда мына Тала Түздө, башка жерлерде жүрүп атканда ар түрдүү адамдардан таасирленип калбаңыздар деп гана силерге бир айтып коюп атабыз иншалла. Аллах Таалам дагы көп берекелерди, көп жакшылыктарды насип кылган болсун. Эми мына бул ошол бир аят бар, ошону айтып, ошону менен сөзүмдү түгөткүм келип калды. Yunus surasının 91. ayatında gelgen şol Muharram ayındагы болгон окуялар Пайгамбарыбыз алейхиссалам Маккадан Мадинага көчүп барып, азыр ушул жаңы азыркы айларда жаңы эм отурукташып жашап аткан учурлары десек болот. 1445-жылда жашап атабыз. Muharram айында Пайгамбарыбыз алейхиссалам көчкөн. Мына ушул Пайгамбарыбыз алейхиссалам көчкөндө Мадинага келди. Мадинага келгенде караса яһудилер al jerde Aşura ayı var. Mına birinci ayыбыз. Aşura ayının 10'unda, Muharram ayının 10'unda. Bizde Aşir ayı dep koyat. Sev Aşura'dan gelip çıkan öz Muharram ayı. Aşir dep gönüp kalganımızda. Oşol Aşura ayı dep de koyat. Muharram ayının 10'unda Yahudiler oruza tutup atıptır. Anam Peygamberimiz Aleyhisselam nege oruza tutup atasыңар degende, buşul ayda bugün 10'unda, Muharram ayının 10'unda Musa Peygamber Faraondun ezүүсүнөн kutulgan gün. Musa Peygamber'din bugün kutulgan gününde sүйünüp oruza tutkan. Biz dagı oşonu mayramda Musa Peygamber'din jolun kılıp biz dagı oruza tutup atabız degende ana ahakku minkum bi Musa. Men sizlerden göre Musa'ga akıllıurakmın sүйüngөнгө. Аны ben de kuattap oşol günü akıllıurakmın dep Peygamberimiz Aleyhisselam oşol Aşura günlerinin 10'unda Muharram ayın oruza tutkanda. Mına uşul emne sebepten şul okuyany aytkım gelip kaldı. İmanга байланыштуу Maturidi degen sözde aytıp kaldık. Bu iman degen kanday bolot? Kaysıl uçurda bolot? Mına oşol jerde tarih öde uzun. Musa Peygamber gelip oşol Faraondun ezүүsünde kalgan yudabbihuna abnaahum ve yastahyuna nisaahum uul balдар törölse soyup durdu, kız balдар törölse tiriw koyup durgan katal zamanda Musa Peygamber oşol özünün qomun Banu İsrail'de tege Faraondun ezүүsünden kutulduğu için Allah Taala men peygamber kılıp jönötkön, peygamber ekendigin aytıp bergen, başka bolgan ortada aябай narkı berkiler bolgan. Akırı Musa Peygamber Allah Taala'dan buyruk bolup 600 min tegereginde yaşayan Banu İsrail'di Faraondun ezүүsünden alıp kaçtı. Tün jamınıp alıp kaçtı. Ertemenen tanga juuk oşol alıp kaçıp ketkenden keyin Faraonga kabar jetti. Firavunga Musa kaçtı dedi qomu menen. Andan keyin şunday askerlerin jiyip hem tarihtarda aytılganday 1.200.000 askeri menen Musa Aleyhisselam'ın arkasından kuup jönödü da. Oşondo Musa Aleyhisselam taŋata ürüң-bürüң bolup eki jamaat biri-birin görüp kala turgan, göz görüp kala turgan şurada astın karasa deniz turat. Arkasın karasa Faraon şunday gele jatat. Andan keyin bayakı Banu İsrail'ler emne kılışın bilbey şunday bir kıyınçılık akvalda turup Musa Aleyhisselam'a sen adaştırdın bizde şol baldarı soyulsa dele azap çeksek dele tiriw kalsak bolot ele dep Musa Aleyhisselam'a şunday sözlerde aytıp atkanda Musa Aleyhisselam ne dedi? Kella jok ma'ya Rabbi Rabbim beni menen fahuve seyehdin azır magal tuğra joldu görgözöt dedi. Oşonda Allah Subhanahu ve Taala'dan buyruk geldi. Fadrib bi asakal bahr sen oşol asın kolundagi asa menen dengizdi çapkın dedi. Oşonda Musa Aleyhisselam dengizdi çapkanda Allah'ın kudreti menen dengiz iki jaka iki toğdoy kattowdil azim ulu toğdoy bolup bölünüp turup kaldı. Oşonda Musa Aleyhisselam dengizge düşüp ortasına gelip kaldı.
Karası arkasından Faraon da jetip geldi. Musa aleyhisselam narkı jeyke çıkıp ketти. Narkı jeyke çıkıp ketip Musa aleyhisselam tayagı menen da ura koyayın dese Allah Taala men buyak bizdiki. Sen urba, şaşpa, özün senin işin bir yerden ötüp alış ele dedi. Anam Faraon geliptir oşo жерде ne deyt? Gördüңөрбү? Men Musаны narkı jeyke alıp ötüp öldüröйүн dedim ele. Menin Kuday ekenime işendiңерби? Suunu ekkiге bölüp koydum dep öz askeri menen suu alda ketken. Suunun ortasına gelgende Allah Taala'nın 91. ayette Yunus suresinde aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve cavazna bi bani İsrail'el bahra fe etba'ahum Firavun ve cunudu bagya. Hatta iza adrakahu'l gharq qala amantu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi banu İsrail." Allah Taala'm biz Banu İsrail kavmin suudan alıp ötkönübüzde dengizden. Arkasından Faraon zorduk zombuluk kılıp düşmandık kılış üçün şol zorduk zombuluk kılış üçün Musa aleyhisselamın arkasından erçip kuup geldi deydi. Anan Musa aleyhisselamdı denizden alıp ötüp koyup anan Faraon ortasına geldi. Oşonda Allah Taala'dan buyruk oldu. Janakıl turgan su, toğdoy bolup turgan suunu kayra özüңdün adatıngda boluver. Suunun adatı gölkülde öyle turuş gerek az toğdoy bolup turat. Oşonda su ağır jönөгөндө Faraon oşo жерден айласы kurudu. Kaçıp kete albayt, başka kıl albayt. Oşo жерден anan Faraon kıykırdı. Amentu dedi. Men iman geltirdim. Annahu la ilahe illellezî âmenet bihi banu İsrail. Musa aleyhisselam'ın kavmi Banu İsrail kavmi sıyıngan, ibadat kılgan, jana andan başka hiçbir şerigi yok bolgon Allah'a men dağı iman geltirdim. Ve ana minel muslimin. Men musulmanmın dep bayak жерден Faraon kıykırıp jattı deydi. Allah subhanahu ve taala ayatının ulandısında ne deydi? El-âne ve kad asayte qablu ve kunte minel mufsidin. Emi iman geltirdin be. Emi mi? Geçe yer yüzünde padişah kıldım. Erkin koydum. Özün çekten aşıp Kudaymın dep mına ol erçip gelip atkan askerlerin seni Kuday dep işeniştele sen özüңdü dagı bulardı da kutkarıp alasın be mi? Sen emi iman geltirdin be? Yok. Senin imanыңды biz kabul ala albayız. Sebebi iman kaçan bolot? Şunday erkin, gözübüzgө ölüm görünböy, tatnakay jaşap жаткан учурдагы iman kabul bolot eken. Андай учурda ölüm gözgө görünüp kalganda, janalgıç perişte gelip kalganda iman keltirебиз, başka kılabыз, alar ötpeyt eken. El-âne ve kad asayt. Sen жерде buzuk bolen ba? Ve qablu kunta minel mufsidin. Buzuklardan bolgonsun. Fal-yevme nunajjika bi badanik. Bugün senin denengdi biz kutkarıp koyabız. Emneden? Balık jep ketişten, kurt jep ketişten, su alıp jok bolup ketişten, çirip ketişten. Emnege? Limen takuna khalfaka aya. Senden gele turgan muğunga, qoomgo ülgü olsun. Mına geçe men Kudaymın degen kişi sajda kılgan akvalda, iman geltirdim degen akvalda jatat. Bирок bunun imanı biz kabul kılgan jokpuz dep, kiyinki gele turgan muğunga ülgü kılıp seni saktap koyabız. Dep Allah subhanahu wa taala Kur'anda aytıp: "Ve inne kesiran minen nasi an ayatina lagafilun." Köptögen adamlar bizden ayat keremetlerimizden begapar jatışat. Bilbey jatışat dep ayatın ulandısında aytıp koydu. Biz dağı Allah Taalaga Allah'ım senin ayatlarыңды okuyt elek, biz oşodan tasirlenet elek, oşonduktan imanды biz erte geltirdik. Allah'ım sağa iman geltirебиz dep biz dağı oşol iman geltirip atkan uşunday учурдагы imandarыбыз inşallah Allah Taala'nın aslında kabul bolot eken. Andıktan daima imanыбызга beken bololu. Ölüm degen kayсы bir учурда kimge bolbosun davra zamatта gelip kalat. Oşondoy учурда kıyamat kayın bolgondo dagı gün batıştan çıkıp kalat da gün çıkıştan çıkıp atkan gün ertemenen karası ele gün batıştan çıkıp kalat. Oşondo yer betinde adamdın bari sazdada. Musulmanı olsun, kafiri olsun, başkası olsun, bardığı bir doğuştan peşinesini sazdaya koygan akvalda. Bирок al vaxtdagı sazdası, al vaxtdagı imandarı kabul bolbay kalat eken. Ошондуктан урматтуу элим журтум, мынандай сиздердин ушу иманыңызды бекемдейле, алымдардан келип сабак алалы, угалы деп келип отурган интизарыңыздарга Аллах Таалам береке берсин. Ошондой бир ушундай өлүм көзүбүзгө көрүнбөй турган учурда иманыбызды бекемдеп, Аллах Таала менен ант
ант ташып, сага эч кимди шерик кошпоймун, ушундай сенин буйруктарың аткарамын, эч күнөө кылбаймын, күнөөлөрдөн тыйыламын деп бул жашоодо көңүлүбүз ушундай бир жашап жаткан учурда, өлүм көзүбүзгө көрүнбөй турган учурда имандарыбызды бекемдеп албасак, эртең кыямат кайың болгондо же өлүм келип калганда эмне деп даттансак дагы иманыбыз өтпөй калат экен. Аллах таалам баарыбыздын иманыбызды бекем кылган болсун. Эми урматтуу жамаат, арабтарда bir жакшы сөз бар. Адамдар билимине жараша төрткө бөлүнөт дейт да. Төрткө бөлүптүр. Биринчиси кимде? Ар-раджул аллази ядри аннаху ядри фаху алимун фаттабиуху дейт. Bir kişi, bir insan var. Al insan deyt. Özü bilet. Özü bilet deyt. Anan bile turgan ekendigin dagı bilet deyt. Özü bilet ekendigin da bilet. Munday adamlar, alımlar fattabi'uhu, alardın arkasından eğerçigile deptir. Birinci türdeki adamlar. Özü bilet ekendigin da bilet deyt. Munday adamlar alım bulup arkasından eğerçigile deyt. İkinci türdeki adamlar ar-racul allazi yadri ennehu la yadri fahu aqilun fa'allimuhu. İkinci türdeki adamlar ne deyt? İkinci türde özü bilet, özü bilbeyt deyt. O şey bilbeyt ekendigin bilet deyt. Özünün bilbegendigin bilet deyt. Munday adamlar var, bular akıldılar deyt. Alardı okutkula dep aytıp durdu. Özü çındığında bilbeyt eken de, bilbegendigin bilet eken biro. Munday adamlar, akıldı adamlar, bulardı okutkula deptir. Andan keyin üçüncü türdeki adamlar da aytıptır. Ar-racul allazi la yadri ennehu yadri fahuwa naimun fayqiduhu deptir. Bir kişi var, bul kişi özü bilet, bilet ekendigin bilbeyt. Özü bilet eken bayağı adam, özünün bilgendigin bilbeyt. Munday adamlar, uqtavatkan adamlar fayqiduhu alarda oygotkula deptir. Munday adamlar uqtavatkan adamlar alarda oygotkula deptir. Dördüncü türdeki kişilerde aytıptır. Ar-racul allazi la yadri ennehu la yadri fahuwa cahilun fadribuhu deptir. Dördüncü türdeki adam deyt. Özü bilbeyt, özünün bilbeyt ekendigin dağı bilbeyt. Munday adamlar nadamlar deptir da.